Саламатсыздарбы мекендештер. Борбор калабыздагы Айсберг муз кеби жайында муз үстүндө бийлөө боюнча Кыргызстандын чемпионаты болуп өттү. Мелдеште 11 категория боюнча 60ка жакын спортчу күч сынашты. Эң кичүү катышуучулар 4 жашта болуп, үйрөнчүктөр категориясында таймашса, андан ары деңгээлине жараша спорттун чеберлигине талапкерлерге чейинки категориялар орун алды. Алсак мына ушул спорт чеберлигине талапкерлер тобунда биринчи орунду багындырган Малика Шаршембаева мелдешке катышуу үчүн машыктыруучусу менен атайын Европадан келген. Жаштайынан Англияда жашап, ошол жакта машыгып жүрсө да, биздин өлкөнүн жараны болгондуктан патриоттук сезим менен Кыргызстандын чемпионатына катышып отурат. Анын эмгеги натыйжалуу болуп, спорт чеберлигине талапкерлер арасында алтын медалды ишенимдүү утуп алганына абдан кубанычта экенин жашырган жок. In Kyrgyzstan, I really want to represent it in bigger competitions, and I want to reach my dream to go to the Olympics and represent Kyrgyzstan. Нам было очень приятно сюда приехать. Мы ждали этого момента, увидеть вообще тренеров, увидеть, кто работает с детьми, увидеть детей всех и, конечно, безусловно, посоревноваться здесь, да. Тут абсолютно огромное количество спортсменов, начиная от маленьких, 3-4 лет, заканчивая уже юниорами, которые будут в этом сезоне и уже начали в прошлом сезоне соревноваться в международных крупных соревнованиях. И это было здорово поучаствовать и посоревноваться с ними. Жаш фигуристтер категориясында болсо атаандаштык абдан күчтүү болду. Келечекте Кыргыздын желегин желбиретчи улан кыздар алгачкы жеңиштерин камсыз кылышты. Кыздар арасындагы жаш фигуристтер категориясында 28,7 упай менен Жасмин Шлага биринчи орунду, 23,31 упай чогултуп Ханышай Булатова экинчи орун, Вероника Малышева болсо 21,99 упайга ээ болуп үчүнчү орунду жеңип алды. Кыздар арасындагы үйрөнчүктөр категориясында Диана Ким 21,57 упай менен биринчи орун, Злата Саприна 19,7 упай менен экинчи орун, Адия Исламкулова 18 упай менен үчүнчү орунду камсыз кылды. Кыздар арасындагы экинчи жаштар тобунда Медина Кутманова 32,43 упай менен биринчи орунду багынтты, экинчи орун Сафи Бекиревага, үчүнчү орун Дарья Пекинага ыйгарылды. Балдар арасындагы экинчи жаштар тобунда биринчи орун Данил Петренко, экинчи орун Рамазан Оморов, үчүнчү Тимур Оморовго ыйгарылды. Балдар арасындагы экинчи спорттук разряд тобунда биринчи орунга Кубат Жүндүбаев, кыздар арасындагы биринчи жаштар разрядында биринчи орунга Адема Абдрахманова татыктуу болушту. Кыздар ортосунда биринчи спорттук разряддын жеңүүчүсү деп Эва Яковлева табылса, балдар арасында биринчи спорттук разряд тобунун жеңиш ээси Данил Светлишный болду. Ал эми муз үстүндө бийлөө спортунун деңгээлин ала турган болсок, бул Кыргызстанда жаңыдан бутуна туруп келе жаткан спорттун түрү. Муз үстүндө бийлөө өлкөбүздө пайда болгонуна 6 жыл эми толду. 2014 жылы эл аралык конькитебүү федерациясына мүчө болуп кирип, биздин спортчулар эл аралык мелдештерге катышууга укук алышкан. Андан соң Россиянын Саранск шаарында өткөн мелдешке катышып, биздин жаш спортчулар жакшы даярдыгын көрсөтүштү эле. Эми чет элден дагы келген машыктыруучулар бул чемпионатта абдан таланттуу жаш спортчулар көп экенин жашырышкан жок. Биз дагы Кыргызстандын муз үстүндөгү бийлөө боюнча спортчулары келечекте биздин желекти олимпиадалык оюндарда көтөрөрүнө ишенебиз. У меня есть мечта стать тренером высшей лиги по фигурному катанию. Я думаю, я буду хореографом. Я хочу стать олимпийской чемпионкой. Тут очень хорошие тренера, они научат очень хорошего. Родители ради этого меня сюда привезли. 31 май күнү Бишкектин Каражыгач сейил багында спорттун экстремалдуу түрүнө кирген маунтин байк боюнча Кыргызстандын чемпионаты болду. Мелдешке велосипедти жакында тебе баштагандардан баштап 20-30 жылдык стажуар спортчулар да келишти. Катышуучулар үчүн 4 категория каралган. Алар төмөндөгүдөй: элита, элита плюс, ардагерлер жана кыздар тобу. Ар бир катышуучу өз тобундагы атаандаштар менен жарышат. Элита плюс даражасындагы спортчулар Сейил бакты жана Пионерский көлүн 5 жолу айланып чыгышат. Элита тайпасындагылар 4 жолу.
Ал эми ардагерлер жана кыздар категориясы 3 жолу айланып келүүгө тийиш. Ар бир айлампанын аралыгы 3 километрди түзөрүн эске алсак, эң аз айлампа жасаган кыздар менен ардагерлер 9 километрди басып өтүшөт. Аны менен кошо маунтин байк тоо спортуна киргендиктен катышуучулар бактарды аралап, чыйыр жолдордон жүрүп, эң татаал болгон саздан өтүшү керек. Мына ошентип катышуучулардын тизмеси такталып, категорияларга бөлүндү. Башкы калыс старттан финишке чейинки маршрутту бардык катышуучулар карап чыкканына ынанган соң, мелдеш башталчу учур келгенин жарыялады. Жаратылыштын койнунда шаңдуу музыканын коштоосунда велосипедчилердин көңүлдөрү абдан жайдары болуп, жеңил толкундануу да орун албай койгон жок. Элита тоундагылар вело жарышты баштап, маршрут боюнча Пионерский көлүн айланып кетишти. Андан соң катышуучуларды суу аралашкан саз тосуп алды. Андан ары бак аралап, таштак жол аркылуу сапарын улантышты. Элита тоундагылар 3 километрлик аралыкты 4 жолу айланып чыгышы керек болсо, ар бир айлампада лидерлердин орду алмашып турду. Марага жакын калганда ийгилик Михаил Сергеевке жылмайып, ал маунтин байк боюнча Кыргызстандагы элита тоунун чемпиону болгонго жетишти. Михаил Сергеев 22 жашта, 3 жылдан бери велоспорт менен активдүү алектенет. Вообще не ожидал победить, но получилось так, что старался изо всех сил. Хоть и трасса тяжелая, были и дёрты, то есть хорошие вылеты, были и так называемые дропы, где можно было хорошо прыгнуть. Незабываемое ощущение от болота, которое было, по сути дела, чуть ли не по пояс. По колено бежим примерно 20 метров. Тяжелый маршрут, но получилось того, чего добивался. Михаил 12 километрди 29 мүнөт 12 секундада басып өтүп чемпион болсо, андан 58 секундка кеч келген Игорь Крюков экинчи орунду алды. Дагы 21 секунда өтүп маарасыздыгын кесип өткөн Бактияр Төлөгөнов 3-чү орундун ээси болду. Элита плюс тоонан 1-чи орунду 16 жаштагы Александр Трибунский жеңип алды. Ал 15 километр аралыкты 34 мүнөт 41 секундада басып өттү. Экинчи орунду 35 мүнөт 55 секундда келген Мамыркан Урманбетов ээледи. 36 мүнөт 9 доли секундалык убакыт менен Александр Дядичкин 3-чү орунда кала берди. Мындай күчтүү эле болду. Анан эми өзүм деле машыгып жүрүп, экинчи орунга илиндим. Анан катышкандарга баарына рахмат. Ушинтип кылып тургандарына. Күн сайын велосипед тээп, ары бери чыгканда, мындай машыгып атканда да рахат аласың, жарышып атканда да эме кыласың, анан өзүң үчүн эле болуп калат экен. Кыргыздын атын чыгарып дегенде жарыш туруш керек да. Кыздар тоодо ардагерлер менен чогуу стартка тизилди. Бул топто ар кандай даярдыктагы катышуучулар бар. Кээ бирлерине велосипед менен жүргөнүнө жарым жыл араң болсо, айрымдары буга чейин көптөгөн мелдештерге катышып жүргөн спортчулар. Экстремалдуу спорттун түрүндө кыздар кандай жыйынтык көрсөтөт деген да суроо турду. Чогуу эле старт алган бул топтун катышуучулары бара-бара ортолору алыстап, жеңиш үчүн болгон күрөш курчуй баштады. Жолдун татаалдыгына карабастан бардык катышуучулар татыктуу мелдешти аяктады. Жыйынтык төмөнкүчө. Юлия Фернас 25 мүнөт 23 секунда менен 1-чи орун, Татьяна Ващенко 28 мүнөт 25 секунд менен 2-чи орун, Татьянадан 6 секунд кеч келген Елена Довгань 3-чү орунду ээледи. Ушул кыздар тобунан ат салышкан Сейдана Акунова велосипедке отурганына 6 ай болгон. Ага карабастан татаал жолду аягына чейин басып өткөнүнө ыраазы болуп, бул өзү үчүн кичинекей жеңиш экенин жашырган жок. Подобная трасса – это самый первый опыт для меня вообще в жизни. И получила массу удовольствия, массу позитива. И я думаю, что вообще то, чего я не ожидала получить вот в ближайшее время, это было просто восхитительно. Сейдананын кичинекей жеңишин уюштуруу тоодо баалап, чыдамкайлыгы үчүн деген грамота менен сыйлады. Ардагерлер арасында 24 мүнөт аралыкта 9 километрди артта калтырып, чемпиондук наамды жеңип алган 65 жаштагы Александр Семенов татаал жол ага көп деле кыйынчылык туудурбаганын, тескерисинче абдан жагымдуу таасир калтырганын белгилеп өттү. Да пожелать просто не лениться и кататься, потому что мне 65 лет, и большинство просто лень. Да не только ветеранам, но и молодым тоже, потому что выкатываться вот так вот и крутить это не каждый способен. То велоспорт федерациясы өзүнүн мүмкүнчүлүгү менен Кыргызстандын чемпионатын татыктуу өткөрүп жатканы кубандырат. Аталган федерациясынын жетекчиси Ярослав Юзефович, эгерде колдоо болсо, мындан да бир топ эсе жогорку деңгээлде өткөрүүгө шарт түзүлмөк дейт.
Но мы бы хотели, конечно, получить аккредитацию, учитывая то, что мы проводим соревнования. Была поддержка, у нас был бы совсем другой уровень. Мы бы имели бы больше возможностей, и мы знаем, как это делать. Просто нам нужно немножечко помочь. Бишкектеги Кожомкул атындагы спорт ордосунда бодибилдинг жана боди фитнес боюнча Кыргызстандын кубогу болуп өттү. Ага жалпысынан Кыргызстан жана Казакстандан 70тен ашуун спортчулар катышты. Алгач 75 килограммга чейинки жаштар чыгышты. Мында негизинен атаандаштык 52 номер менен өнөрүн көрсөтүп жаткан Жаныш Нуржанов, 37 номер менен Мирбек Марат уулу жана 67 номердеги Александр Шереметтин ортосунда катуу жүрдү. Атайын жана эркин көнүгүүлөрдүн жыйынтыгы боюнча калыстар тобу 75 килограммга чейинки салмакта жаштар арасында Кыргызстандын кубогунун ээси деп 20 жаштагы Мирбек Марат уулун табышты. Ал эми экинчи орунду Александр Шеремет, үчүнчү орунду Жаныш Нуржанов ээледи. Ну что ж, друзья, мы не будем столь поздравлять Жаныша. Еще раз аплодисменты! Третье место! Браво! Под номером 37 Марат Улу Мирбек, ваши аплодисменты! Бодибилдингти баягы мындай интернеттерден көрүп кызыгып калабыз да негизи. Мен негизи кумирим Эмиль деген тренерим азыркыча. Ошонун мурунан көмөтү мындай кумир таптуудам да. Ошо баягы кыргыздардын биринчи очередь чемпион болгон ошо Эмиль Надырбаев болду да. Кыргыздардын атынан ошо чыгып атат эми. Биз да чыгалы дегенде ой мененчи. Деңгели быйыл күчтүү аябай. Былтыркыдан караганда, мурдакы жылкынан караганда быйыл күчтүү. Себеп дегенде соперниктер жакшы тренировка кылып жакшы даярданып тур да. Баягы муткан оңой эмес да. По-любому күрөш эмес керек. Оор эле болду негизи, кыйын эле. Соревнованияга көптөгөн даярдыктар болду. Ушу Эмилбек Надырбаев тренерибизге көптөгөн нерселерди үйрөттү. Буга чейин 2010-жылы экинчи место алгам, 2014-жылы 3-чү месттен алгам 27 адамдын ичинен. Бизди колдоп эмек кылган ушул жерде кыргыз элиме аябай чоң рахмат. 75 килодон оор салмактагылардын арасында Келдибек Атайбек уулуна теңгелчү атаандаш болгон жок. Экинчи орунду Федор Ермолов ээлесе, үчүнчү орунга Аскар Токтобеков татыктуу болду. Классикалык бодибилдинг категориясында жеңүүчү деп Константин Пушников табылды. Экинчи орунда болсо казакстандык Азирет Салпакаров, үчүнчүдө Артем Мищенко. Эркектер арасындагы 90 килограммдан оор салмактагы бодибилдерлер арасында Эмиль Надырбаевка тажрыйбалуу Алексей Горностаев атаандаштык көрсөттү. Ага карабастан Эмиль Надырбаев биринчи орунду татыктуу жеңип алды. Үчүнчү орун Константин Васильевке ыйгарылды. Андан сырткары Эмиль Надырбаев абсолюттук категорияда да биринчи орунду эч кимге берген жок. 90 килограммга чейинкилер арасында кыргызстандык Александр Новицкий биринчи, казакстандык Кирилл Цичоев экинчи, Дмитрий Долголев үчүнчү орунду ээледи. Ал эми Men's физик конкурсунда Максим Богачев жеңүүчү болсо, кыздар арасындагы бою 168 сантиметрге чейинки Мисс Бикини категориясында Ольга Седешева, 168ден өйдөлөр арасындагы Мисс Бикиниде казакстандык Жанна Серкебаева биринчи болду. Топ лиганын алкагында Бишкектин Дордой стадионунда Алга менен Дордой клубтары беттешти. Таймаш Дордойдун стадионунда өткөнү менен шарттуу түрдө Алга командасы тала ээси болду. Алга оюнчулар үйдө ойночу кийими ак түсү менен, ал эми Дордойлуктар көк кийим менен оюн жүргүзүштү. Кезинде уламышка айланган Алга командасы топ лиганын быйылкы чемпионатында абалы жакшы эмес. Анткени алар атаандаштарына каршы 4 оюн өткөрүп, болгону 3 упай топтогон. Андыктан бүгүнкү беттеште турнирдик тизмеде 23 упай менен биринчиде бара жаткан элдешкис атаандашы Дордойду утуу алар үчүн негизги максат. Бирок биринчи таймда эле Мирлан Мурзаев жана Алмаз Мирзалиевдин жараткан голдору менен 2-0 эсебинде Дордой алга чыкты. Экинчи таймда Дордойдун командасынын чабуулу менен башталды. Сол канаттан Мирлан Мурзаев аябай антына кирип,
өз өнөктөшүнө дарбазага сокку узатууга сонун мүмкүнчүлүк түзүп берди. Бирок Элхан Темирбаевдин тепкен тобу дарбазадан өйдө кетти. Ак түстүүлөр чабуулга чыгууда Дордой капитаны Азамат Байматовго каршы орой ойношту. Башкы калыс Шекербеков оюнду токтотуп, дарыгерлер бир сыйра карап чыккан соң Байматов кайрадан оюнду улантты. Ошол замат актардын жарым талаасында эреже бузулуп, Дордой оюнчусунун көкөлөтө чыгарган тобу Павел Матяштын колун тапты. Алга командасынын аут аркылуу уюштурган кезектеги чабуулунда тажрыйбалуу Павел Сидоренко Дордой коргоочусунан бутуна тепки жеп, оюн талаасында жатып калды. Стандарттык абалда Зинченко 4 оюнчуну тосмо кылып койду. Алга чабуулчусунун жерден тепкен тобу тосмону кыйгап өткөнү менен Азамат Байматов соккунун мизин кайтарды. Чабуул уюштурууга шашкан Алга ортолук бөлүктө топту жоготуп, өз дарбазасына 3-чү голду жаратып ала жаздады. Павел Сидоренко жок жерден топту ата-андашына тартырып, андан соң коргонууга барып, дагы бир жолу алданып калды. Ошол замат Дордой оюнчусунун узаткан соккусу дарбазадан бир топ өйдө кетти. Оң канатта Мирлан Мурзаев да ачык болчу. Андыктан Алга коргоочулары мындай оюну менен коргонууда дагы көп катачылыктарга жол берип коюшу мүмкүн. Муну байкаган Алганын машыктыруучусу Павел Сидоренконун ордуна 22-чи катар саны менен Сулайман Самарбек уулун чыгарды. Ортолук бөлүктө тоо үчүн болгон күрөштө жеңүүчү болуп чыккан Жыргалбек уулу Мирлан Мурзаевга топту абдан ыңгайлуу чыгарып берди. Андан ары Мурзаев оюнга жаңдан чыккан Сулайман Самарбек уулун жеткирбей, Павел Матяшты да жазгырып өтүп, бош калган дарбазага гол киргизди. Эсеп 3-0 жетип, Мирлан 2 голдун автору болуп калды. Оң канаттан чабуулга чыккан Турсунали Рустамов топту алдырып койгондон кийин ата-андашын бутка тээп чыгып, сары айып кагаз менен сыйланды. Чабуулга болгон күчүн салган Алга оюнчулары дарбазага сокку узатканга да мүмкүнчүлүк алышты. Бирок Бирбек Ахматалиевдин жакынкы бурчка тепкен тобу дарбаза мамысына тийип кайтты. Беттеш Дордой оюнчулары каалагандай сценарий менен уланып, кошумча убакытта Шератов дагы бир гол киргизди. Ошентип Алга менен Дордойдун таймашы 4-0 эсебинде Дордойдун пайдасына чечилди. Аны менен кошо кезектеги 3 упайга ээ болуп, турнирлик тизмеде 11 оюнда 26 упай чогултуп, 2-нчи орунда келе жаткан Алай командасынан 10 упай айырмачылыкка жетти. Бирок Оштун Алай клубу Дордойго караганда 4 беттеш аз өткөргөн. Ал эми Алга командасы 5 оюн өткөрүп, 3 упай менен 5-нчи орунду ээлеп турат. Биз болсо сиздер менен коштошмокчубуз. Спортту сүйүңүздөр, ден соолукта болуңуздар.